Пардон, рахмат сізге чоң. Бұл бүгінгі күнде біздің күндегі темасы әлбетте мемлекеттің бүтіндігі, шекараның қауіпсіздігі, бекемдігі өткендер. Ошондуктан ушул талкууга чакырганга терең ыраазымын. Буга чейин дагы биз жакында акыйкатчы ал эми парламенттеги аялдар форумунун депутаттары ошол менен катары бир дүйнө укук коргоочу коомдук бирикме, мындан сырткары ошол Баткен облусундагы, Ош облусундагы, Кыргызстандагы укук коргоочулар менен биргеликте биз жакшы талкуу өткөрдүк. Мурда болду. Бул талкууда дагы абдан кенен кесер сөйлөгөндө ушул жерде ушул аймактагы эксперттер менен да укканда жакшы да кошо жүргөндөр менен. Ошол менен жакшы талкуу кылып, ошол менен жыйынтыгын чыгарып бир результат кабыл алдык. Чындыгында келгенде бул бизде албетте көпчүлүктөрдүн колдонгонусу сиз айтып атпайсызбы, кадимки согуш деп. Албетте согуш куралдарын колдонгондон кийин ошо ыйлатылат. Сиз согуш куралы колдонулду, болгондо чоң тесик курал колдонулду, андан сырткары бизде көпчүлүк жарандарыбыз каза тапты, жабыркагандар болду, үйлөр өрттөндү. Биздин мамлекеттин бүтүндүгү бузулду, чегара бузулду дегендей. Ошондуктан бул боюнча биз терең талкуу жүргүзүп, жакшынакай чечимдерди кабыл албасак, эгерде ар бир болгон ушундай инциденттердин жолгосом эми кылмыштан четиде ушундан чечим чыгарбасак, мындай нерселер кайра кайталана берет. Себеби бул күнгө чейин кайталанып келген. Мен Баткендин кызы катары айтайын, бул чегарадагы болгон көйгөйлөрдүн бардыгы СССРдин убагынан бери болуп келет. Мындай ушундай абдан чоң болгон ушундай агрессия 86-жылда болгон. Анда СССРдин курамында элек дагы Фергана областынын ошол вертолетторунун пайдаланып суранып атып, анан ошол биздер Аксайдын элдерини тоолордун арасынан качырып алып барып, анан кийин кайрадан качырып сактап калганбыз. Анан кайра келген. Эми ушундай учурлар ушул кезге чейин созулуп атат да. Себеби дегенде бизде ушул ал мезгилде СССРдин убагы болчу. Азыр эми ошол СССРдин убагында эле биздин кошуналардын ошондой чоң оказывается программалары, стратегиясы бар экен деп койдум да. Эми эсеп сактагандан кийин дагы эң акыркы чечим ар бир мамлекет өзү пайдаланган жери өзүндө калсын деп кандай безакмет болгону менен азыр бүгүнкү күндө ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы болуп атат. Албетте элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы болуп, эки мамлекеттин ортосундагы чегараны тактоо аябай узакка созулуп атат. Себебинде ар бири өзүнүн кызыкчылыгын колдогон үчүн созулуп атат. Бир пикирге келишибиз керек. Себеби дегенде кылымдар бою кошуна жашаганбыз, эми мындан бuyakadan кылымдар бою кошуна жашайбыз. Ошондуктан бардык эле маселенин албетте тынчтык түрдө мындай жертва болбосун, ушу эки жактан келишип туруп чечилсе жакшы болмок деген ойду айткым келет. Сиздин берген сурооңузга жооп берейин. Албетте бул окуяны укканда дайыма буга чейин деле ошо Баткендин кызы катары дайыма ошо окуя болгондо эле бизге жарандардан ошо азыр сотко бара эмеспи, ошонун видеолору келип түшө баштайт. Ошол ойдон түрүмөн уктабайбыз. Албетте ошол күндөр бизде жоопкерчиликтин токтому чыгып, биз элдер менен жолугушууга чыкканга чечим чыккан. А бирок биз жолугушууга кетип калсак да болмок, барсак да болмок, бирок бизде мындай учурда көпчүлүк чечимдерди жоопкерчиликтен чыгарып берген чечимдер бар экен. Ошондуктан биз кайрадан төрагага кирип, төрага менен сүйлөшүп акылдашып, ошо болгон эртеси күнү бизде ошол кезектүү сессия чакырылды. Кезектүү сессияда болгон маалыматтарды уктук, кечке чейин аларга керектүү чечимдерди чыгарып бердик. Анан ошол күнү түнкү рейс менен Ошко учуп барып, ошондон эртеси күнү 30 күнү Баткенде болдум. Баткенге бардым, албетте барып обл администрациянын чоңдоруна эле кирген жокмун. Мен өзүм бир топ өзүм жөн барбастан жанымда өзүм партиялаштарым менен кошо гуманитардык жардам алып алдым эле. Эч кандай ичимден катуудан да өткөргөн жокмун. Себеби дегенде ал күндөрү эч кандай пиар кыла турган мезгил эмес болчу. Себеби ушунчалык оор уже жертва болуп үйлөр күйүп аткан мезгил. Анан биз ошол ойдон бизде эң куш болгон Миң өрүк деген жерибиз бар, Миң өрүктөн кийин Кара деген жерибиз бар. Ушул жерлерде бүт атуулар Тажикстан тарабынан ошол жерде болгон, ошол жолго карап атылган. Ошол жерлерден өтүп барып, ошо Галонойго чейин бардык, Галонойдон Аксайга чейин, Аксайдан Ырабатка кеткен жолдордун баарын көрүп келдик. Албетте биз күндүзүн күнү бардык, тыптынч экен, баардыгы жакшы. Бирок кечинин көбүнчө кечкисинде атуу болуп атат деп айтышты. Ошондон баштап жеткичекте ошол жолдун боюнда, Латоктун боюнда 10дон, 15тен, 20дан, кээ бир жерде 3төн, 4төн ошолордун көлөкөлөрүндө жаткан бизден ошо чегара кызматкерлерин көрүп туруп аябай зээним кейди. Чындыгында келгендечи байкуштар турат, кээ бирлери ошо заставаларында, кээ бирлери жолдун боюнда куш жерлерде турушат да. Анан кийин жол катары аларга берип, өзүбүздүн жардамдарыбызды берсек, ушундай кыргыздын жигиттери эмелерге таң калдым.
Биз ушунча адамбыз, бизге ушуну берип калганы башкаларга алып барың деп. Напсини коюп барын түшүр деген адам бир жерден уккан жокмун да. Бул жерде көбүрөөк ошол жерге алып барып бериң, бизге ушул жетет деп туруп алып калып атышты да, продукталарды алып бардык эле. Анан ошентип отуруп головнойго барып, головнойго да түшүрүп бердик, алар дагы айтышты акырында. Эми акырында эң көп бизге аябай көп түшүрүп койдуңуз, башкаларга жеткирип бериңиз депчи. Эми баягы биздин ошол жерде мен ошол биздин ошол чек-арада турган чек-ара кызматындагылар, ал эми жөнөкөй граждандык активист балдар, ички иштер бөлүмүнүн внутренний войсканын балдары турат. Мен абдан ошолорго кубандым да, ошондуктан мен бүгүнгү небеден пайдаланып, мен ошолорго чейин таазим этким келет да. Чоң рахмат ушундай шартта өзүнүн өмүрүнү тик сайып, өзүнүн атуулдук парызын кылып тургандарына. Ошолордун күчү менен бүгүнкү күндө биз ошо чек-арабыздан ошо душмандардан бошотулуп турат деп ойлойм да. Абдан оор абалда мен бардым, өзүм деле абдан оор абалда болдум. Көрүп чындыгында келгенде баягы оодарылган машиналарды көрдүм, мына соцсетемде сүрөттөр чыгып атат. Биздин скорый помощьту көрдүм, канча машиналар күйгөн, канча эжелер болгон. Эми канча оодарылар турат жерде, толтура, жамгыр жаагандай, мөндүр жаагандай. Мындай окуя абдан оор да, чын айтайын. Мындай окуянан көрүп туруп любой адам жеңилгейт. Мындан ошол болгон мезгилде ошо бизде болгон, биз жолдо баратсак машина менен, ошондо биздин катарына неме кетип атты. Ал жерде биздин танкалар, БТРлер кетип атышты. Алардын баары лелек өтүп кетти, бирок уже поздно да, бир аз кечигип барышты. Аларчы. Бирок ошол кетип аткандарга да биздин көчөдөгү айылдардагы адамдар чыгып кадимгидей кол булгашып, кол неме кылышып, баягы дем берип атышат, танкалар менен кетип атышат, БТР менен кетип атышат солдаттарыбыз. Анан кийин ошолор туура барды, бирок кеч калдык албетте. Лейлекке кетип атты дедиңер. Чыр жанагы головной водозабор деген жерден чыгып атат, А лейлек такыр башка андан ары да аябай алыс. Лейлек андан ары бизде ошондо мындай окуя болду. Албетте бир эле мезгилде лейлектен сырткары Баткенден, Кызыл Белден, кыскасы өткөндө дагы бир топ пункттарды айтып кетти. Коопсуздук көп жерден кирип атат, көп жерден киришти. Ооба. Ошондуктан бизде бир аз кыйынчылык болуп калды Кыргызстанда. Биздин себеби дегенде билесиздер да, маалыматта биздин кошуна өлкө менен биздеги армиянын саны 3 эсе бизден көп алар. Ал эми Өзбекстандык болсо 10 эсе, 11 эсе көп. Тажикстандык 3 эсе, 5 эсе көп. Мурдагы маалыматка таянсак 3 эсе көп, бүгүнкү күндө 5 эселик окшойт кечеге карагандачы. Биздики бир 12, 13, аларкы 35, 36 миң. Аябай ошондой көп кетет да. Саны 3төн 1, 5тен 1, 11ден 1 болуп эсептелинет. Ошондуктан бизде армиянын азыгы бар, жетишсиздиги бар, аларда көп экен, куралы көп экен, ошондой болду. Жанагы жерде жаткан оқ-дары деп атпайсыңарбы? Ал тиги кошуна мамлекеттен кирип, анан калтырып кеткен. Ошо атылып түшкөн оодарылар турат. Көрдүк ошо. Даяр турган окоп түшкөн немеде даяр. Окоптор деле бар, бардыгы бар атылган октор турат. Ошону силер өзүңөр көрдүңүз, Көзүбүз менен көрүп чыктык. Аны даярдаш үчүн канча убакыт керек? Минимум бир күндө. Эми бул жерде айтып атышат, эми бул маалыматтар мурда эле келген эле деп, анан кийин өткөндө дагы жабык эшикте карадык. Эми көпчүлүк чек арада боюнча нерселерди ачык айтуу кыйын экен. Дарыгерчиликтер болуп, эми боло ушунча сакталып калдык деген маалыматтарды берди. Бирок эми албетте кошуна тургандан кийин кошунанын мындай абалда ушундай деңгээлде болот деген, может быть, биздин биликтер ишенбей турган чыгар. Мен деле күткөн эмесмин, себеби ушунча кошуна жашаган адамдардан дагы мындан ары да кошуна жашай турган адам мындай эмеге барбаш керек эле да. Ошондуктан мындай даяргерчилик болгон мурда маалымат түшкөн дейт. Анан кийин ал эми губернатордун бүткүн маалыматын уксак ал биз билбейт элек дейт. Эми чындыгында келгенде жакшы иш болгон жок. Буга чейин бизде дагы интервью берген Мунар Эсенбаев деген мурдагы Россиянын чек-ара кызматында иштеген экен, анан Россиядан өзү кыргыз болгон үчүн анан Кыргызстанга өтүп иштеген. Ал айтат, менин маалыматым боюнча дейт, Тажикстандын тышкы иштер министрлиги жана коргоо министрлиги каршы болгон экен. Мындай жанагыдай аскерий аракет жасаганга болбойт деп. Бирок ага карабай эле жогорку бийлик жанагыдай аракетке барган дейт. Бул жерде мен мындай айткым келет да, ушул кезге чейин деле андан мурда деле биздин улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы, областтык өкүлү, булар алардын ошол өздөрүнүн деңгээлдеги адамдар менен жолугушуу болуп турган. Себеби андан мурда да барып келген жолугушууга Камчы Кыдыршаевич, ал эми биздин областтын губернаторунун деңгээлде жолугушуу болгон, райондун деңгээлде жолугушуу болгон, ал эми чек ара кызматынын деңгээлде жолугушуулар болуп турган. Эми
Албетте ошончо жолу ушул болуп ушундай келишимдер болуп тургандан кийин да мындай нерсе болгонуга эми билбейм. Азыр эми эки мамлекет деле ушул башкы прокуратурасы иш козгоп атат. Тергөөнүн жыйынтыгында кандай бааланат, акырында чыгыш керек да. Бул нерсенин акыры болуш керек да. Мамиле болуп келген, боло турган дагы Кайра эч мындай түшүнүксүз. кайра болуш керек да. Ооба. Кайра мамиле болуш керек. Болбосо болбойт да. Себеби дегенде биздин кыргыздын жарандары биз деле көчүп кетпейбиз, жерибизди берип дейт. Мына колдорунда курал жок, жөнөкөй адамдар, жарандарыбыз атса да кетпейли деген үндөрү, чакырыктары Фейсбуктан чыгып атты го. Алар эле ата бабасынан калган жерди бергиси келбейт. Биздин кошуналар да бергиси келбейт. Кырымдар бою болгонбуз кошуна дагы болобуз. Ошондуктан мындан ары мындай мамилени суутпашыбыз керек. Саясатта бардык дипломатиялык тилди бүтүрүп, тынчтык тилди бүтүрүп, ушу токтотушубуз керек да. Бул менин оюм ошондой. Жана водозабордо болдум дедиңиз. 36 адам каза болуп атат, курман болуп атат. Алардын 24-25 ошол водозабордо өлүп атат, Ооба. Эмне болуп кеткен? Кандай болуп ошол жерде? Ал өзү водозабор, ал жер өзү чындыгында келгенде Кыргызстан территориясында. Ал жер эч кандай такталбаган жер эмес. Ал жер. Ал биздин эле жер. Толук кандуу эле. Водозаборду бизге карайт, жылда эле биздикилер ремонт жасайт. Ал эмнегедир ушу кечегинде ремонтту чогуу жасайт. Себеби ал жерден эми Тажикстанга да суу кетет да. Себеби Исфарабынан суу куюлуп атпайбы? Ал жерге аларга да суу кетет. Биз алда келишимдин негизинде кетет. Эки мамлекет ортосунда келишимдер бар, канча клубтан өткөн, ошол менен кетет. Эми ошол жерде негедир келип биз ремонтту чогуу жасайлы деген мааниден чыккан, ага биздин килер көнгөн эмес. Ошондуктан алар келип видео наблюдение койгондон бизгилер көнбөйт, ошого окшогон нерседен чыкты. Албетте эми муну айткым келбейт. Кээде айтышат го, бул бутовойдон чыкты, башкадан чыкты. Бул бутовой эмес, бул жерде чоң эле саясат бар да. Кандай бутовой болсун. Себеби дегенде өзүңүз элестетсеңиз, биздикилер барып туруп Тажикстандын бир көчөсүнө бир жерин апарып туруп бир жер видео наблюдение кое албайбыз да бизчи. Ал толук кандуу биздин жерибиз. Бу күнгө чейин ал эч жерде бул мындай такталбаган жер деп эсебинде жок да. Эмне үчүн анда премьер-министр болуп атканда, мына февралдын башында Улукбек Марипов айтып калды, биз алдырып жибериптирбиз деп. Улукбек Асамединович жаңы келди ал жерге, буга чейин эми ар кандай кызматтарда иштеген, эми жалпы эмгек жолу боюнча алганда тажрыйбалуу эле адис. А бирок бул чек ара кызматы боюнча, чек арадагы көбөйлөр боюнча эч иштеген эмес. Ал жөнүндө бул киши бул жаатта иштеген эмес ал киши. Бирок ал киши бул жаат иштебеген менен эми убагында президенттик аппарат руководитель орун басары болуп жүргөн или өзүндө кызыгуу болсо деле, бул кишинин жанындагы ошол аппараттагы ошол именно ошо делимитация демаркация боюнча комиссиянын же болбосо башкалардан кирип берген маалыматтын негизинде айтты ал киши. Өзүнүн оюнан чыгарып айткан жок. Демек ошол берген маалымат берген адамдар бул кишиге туура эмес маалымат берип койгон. Мүмкүн бир жашыруун келишим болгон. Ал жерде менимче бизде бүгүнкү күндө жогорку кеңеште ошол водозабордогу келишим боюнча эч кандай келишим жок. Бизге келген жок. Эки тип ратификация кылганга эч нерсе Андай келген келишим эмес. келген эмес. Анда кызык болуп атат да. Бул жерден негедир бизде кызыктар да эми кошуналарга бизде билесиңер, бизде Баткен облусунан эми ушул 3 мамлекет ортолукта 5 дарыядан суу ичебиз да. Суубуз бир, мындай айтканда жөнөкөсү асманыбыз бир, жолубуз бир, жайытыбыз бир дегендей. Ошондуктан мындай бир ичкенден кийин шериктүү ашты жебейт деп талаш тартыш болот экен. Бирок талаш тартышты тынчта турган эми ыйгарым укуктуу органдар ошол келишимдерди убагында так аткарыш керек. Так жасап, так аткарыш керек. Ошондой нерсе так болбогондун натыйжасында ушундай нерселер пайда болот. Эгерде жанагы ремонтко чогуу катышалы десе, жөн эле барып эле видеокамера койбой, өйдө жак менен сүйлөшүш керек да. Башка деңгээлде. Андан кийин андай келишим бизге келген эмес. Андай келишим жок. Ал 100% пайыз эле биздики болуп турат. Ошондуктан кечегинде алар эми чындыгында мен жана айттым го, армиясы бизден көп деп. Кечегинде кирип келгенде алар эгерде ошондой келишим болгондо, алар ошо келишимге таянып, жанагы 275 метр берилген жолдой кылып бошотпой койсо болмок да. Алар кирип деле келдилер, алар бошотуп беришти го. Ошондуктан документальный эмес. Кайра кайтарды. Себеби документ жок. Орундарына. Эгерде документ болгондо, ошо 270 жерде кылып кайта кайтарбай койдулар. Булар негедир ошол сөздөн улам, ошол сөз илип алып туруп аракет кылып көрүштү да.
менин оюмча. Аракет кылып көрсө, ата эсте документ болгондо булар кайтарбайт болчу. Документ жок үчүн кайтарды. Бизде калды. Ага чейин бир 2 жумабы мурда президент Рахмон барып келбеди Орукка. Атайлагансып барды ошол жака. Бул биздин жерибиз, эч кимге бербейбиз деп, аны бирөө тартып алалы деген жок да. Болгону алмашсакпы деген гана сунуш болду, туурабы? Ал сунушту кабыл алса болот, кабыл албай койсо болот. Демек, бул жерден менимче бул биздин кошуналардын мындай келип кетип, мындай чыгарганы, демек булар ошол ворукту алмаштырууга даяр эмес экенин түшүндүрдү булар. Себеби дегенде ал жердеги Тажикстандын туусу кичинекей болду, булар алар чоңураак алып келип сайып кетишти. Демек булар алмашууга булар макулдук бербейт. Ошон үчүн. Жөн айтып койсо болот эле да. Жок, биз даяр эмеспиз алмашканга. Же алмашпайбыз деп, жанагыдай атайын келип мындай көрсөтмө сыяктуу болуп. Бул алардын өзүнүн бул туура эмес, например, кошуналарга мындай биздин сөз менен айтканда сес көрсөткөн болуп эсептелинет. Мен ошентип түшүнөм. Ошондой болуп атат. Кыргыз тараптан расмий эч нерсе, бир документ, бир мындай биздин пикирибиз мындай официаль расмий турумубуз ушундай деген эч нерсе кабыл алынган жок. Жок, андай нерсе кабыл алына элек. Бизде азыр эми жер алмаштыруу боюнча дагы алмаштырбасак чечилбейт маселе бар, алмаштырууубуз керек деген идеяларын айтып атат. Эми чек араны бүтүндөп ушул инцидент токтотуш үчүн албетте алмаштыруу жолуна деле баштап барып токтотуш керек. Бирок ошол алмаштырганда менин оюмча мындай да, алмаштыра турган жер бөлөк, алмаштырбай турган жер бөлөк болуп эсептелинет. Бизде ворук жаңы айыл болуп түзүлгөнү эч канча жыл болгон жок да. 70 канча жылдардан бери болду. Бирок ал жердин саны барган сайын көтөрүлүп, ал жердин социалдык инспектору аябай көтөрүлүп кеткен. Демек булар алмаштырууга даяр эмес. Алар уже ал жерди кеңейтип, даже керек болчу болсо жолдорун жаңылап, бизде Кыргызстандан жол сурап, демек булар ага даяр эмес. Булар аны уже кеңейтип алышты. Каалабайт. Себеби дегенде алар аны уже мындай да бизде сата турган жер, алмаштырган жер болсо андай көңүл бурулбайт болчу да. Ошондуктан, бирок эми биз албетте биздин Кыргызстандын деле бийлиги, Кыргызстан деле эли ошол воруктун ортосунан эле чырчыгып аткандан ошону алмаштырса тынчып кала элек деген ой болуп атат бирок. Алар даяр эмес. Эгерде алар сүйлөшүү болуп аны алмаштырса, анда тынчып калышы деле мүмкүн эле, ошондо мындай бөлүшө турган эчтеке калбайт эле. Бирок аны алар даяр эмес да, менин оюмча. Максат алыска кеткен максат болуп атат. Канчалык өсө берсе, менин оюмча кошуналардын эмеси алыс, себеби дегенде билесиздер, бизде эми суусуз жашоо жок. Суудун башы ошол жакта, Ак Суу дарыясы келет, анын жайыты ошол жакта. Ошол негизинен Тажикстандын малы деле биздин жайыттан эме кылышат. Ошондуктан булардын аябай чоң перспективалык программалары чоң деп түшүнөм мен. Мына ворук ошол алыска кеткен пландын бир бөлүгү. Жергиликтүү элдин маанайы кандай? Жергиликтүү элдин маанайы, жергиликтүү эл деген мына көрүп атасыздар, видеодон деле башка жерде айтып атышат. Эми албетте үйлөрү жок, көчөдө калышты көрүп атасыздар, 87ден ашык, 100гө жакын анын көбүнү үйү күйүп, совсем буюм терими деле жок. Эми үйдү мамлекет куруп берели деп атат, жеке ишкерлери куруп берели деп атат, коомчулук жардам берели деп атат, эл аралык уюмдар жардам берели деп атат. Бирок кээде ачуу үстүндө да айтып атышат, көчөдө калса да бизге үй куруудан мурда чек арабызды куруп бергиле деп атышат. Себеби өткөндө бир аксакалды сүйлөгөн уктум, алтындан забор курсаңар дагы ал жер биз үчүн кооптуу деп атат. Алар да туура айтып атат, талап туура коюп атат. Биринчи чек араны бекемдегиле, анан кийин бизге үй салып атат. Себеби ал жер все равно кооптуу, барып жашай албайбыз дейт. Ошондуктан бизде биринчи кезекте биз чек араны бекемдешибиз керек. Парламентте жана жабык эшик артында болбодубу талкуу? Эмнени ошол жөнүндө айта аласыз? Мындай баарын айта албайсыз да. Эми парламентте ар ким өзүнүн көргөнүн айтып берди. Ошо делимитация комиссия боюнча алардын чечимдерин айтып беришти, Тажикстан менен келишкен чечимдерди айтып беришти. Эми албетте парламентте ачык, айкын сөздөр болду, талаш тартыш болду. Биз эл өкүлдөрү деле, мен Баткендин кызы катары мен деле өзүм оюмду айттым. Эми чындыгында келгенде биз дагы кээде жанагы өзгөндөй жерди берип кайта алып туура эмес болуптур дегендей болуп калбайлы деген эскертүүнү биз бердик. Албетте комиссия алмаштырганда дагы ошону эсепке алсын дедик, элдин үнүнү эсепке алсын дедик. Себеби дегенде
Білесіздер, бізде бийлик бат-бат алмашат. Алмашылған бийлик ошол чегара эки мамлекеттин ортосунда келишимдерди аныктап ижет этичи кайрадан бийлик алмашат. Ошондуктан биз айттык кененкеси бизге мүмкүн болушунча иш тажрыйбалуу адамдарды алсаңар. Айрыкча ушул Баткендин өзүнүн кадрларынан койсоңор, себеби дегенде Баткенде жашагандар, Баткенде бизе областтык деңгээлде, райондук деңгээлде, республикалык деңгээлде ошол чегараны абдан жакшы билген адамдарыбызга же кызмат бергиле, же болбосо баягы комиссияга киргизгиле, себеби дегенде биздин кошуналардын тилин билген адамдар да бар. Ошол тилде сүйлөгөндөр, ошол жердин географиясын, тарыхын билген адамдар бар. Негедир ошолордун үнүн укпай атасыңар деп. Мындан сырткары абдан жакшы айттык, биздин баягы элдердин, айрыкча граждандык активисттердин айткандардын, граждандык сектордун айткандарын укпай атасыңар. Ошону эсепке алышыңар керек деп. Эгерде элдин пикири эсепке алынбаса, элдин арасында нараазычылык болот. Себеби дегенде Баткенден уккан, же болбосо бир эле жолу көргөн башкача. Ошол жерде жашап туруп, кыйынчылыктын ичинде үстүнөн ок аткан жерде тургандан айтканы башка да. Эгерде ошолордун пикирин эсепке алса, ошолордун сунушун эсепке алса, может быть, жөнөкөй адамдын ошол жерде жөнөкөй же пенсионер болобу, же жаш бала болобу, ошолордун пикири может быть биздин тарыхыбызды өзгөртүп, же болбосо биздин делимитация, демаркация ишин тездетмек деген ойдомун да. Ошондуктан биз ошол элдин пикирин обязательно эске алышыбыз керек. Биз ошол пикирлерди айттык жауапкерчиликте. Мына 18-нде болгон жана форумда Бир Дүйнө Кыргызстан вице-спикер катышпадыбы, Аида Касмалиева. Бир топ жарандык коомдун эмелери, өкүлдөрү катышты, Баткенден келгендер катышты. Ошол жерде эл аралык уюмдарга огонго чейин бир кагаз даярдап, документ даярдап, ошону беребиз деп атат. Кандай деп ойлойсуз ошонун келечеги, ушундай аракеттердин? Азыр эми биз ОДКБнын мүчөсү болгондон кийин ал жакка деле кайрылсак болот. Себеби ал мүчөбүз да бизге деген. Тилер деле мүчө. Алар деле мүчө, ошондуктан кайрылсак болот да, себеби баарыбыз мүчө катары. Ал эми бизе эми чет өлкө уюмдардан ошо бизге тиешелүүлөрүнө кайрылышыбыз керек да, чтобы бизге ошондой делимитацияны тездеткенге, же болбосо коопсуздугубузду неме кылып берген жерлерге кайрылсак болот. Аскери агрессия деп таануу боюнча кандай деп ойлойсуз? Мүмкүнбү? Таануу боюнча албетте муну коомчулуктун баасы да ошондой. Себеби дегенде кантип аны антип айтпай коебуз. Себеби дегенде чындыгында келгенде айтып атпайм, биздин Кыргызстандын мамлекеттин бүтүндүгү бузулуп атат бул жерде. Андан сырткары чегарабыз бузулуп атат. Андан сырткары бизден курман болгон адамдардын саны бар, үйлөрүбүз күйүп атат. Даже чегара заставалары күйүп кетти. Ошону менен катар ички ишкер уюмдардын бөлүктөрү күйүп атат, ФАПтар күйүп атат, мектептер күйүп атат. Албетте агрессия десек болот. Бул биз ошентип эсептейбиз. Бирок эл аралык уюмдар, эл аралык коомчулук эки тарап тең күнөөлүү дегендей болот. Аны тең күнөөлүү деш үчүн мунун да өзүнүн жол жобосу бар. Албетте бул жол жобосу боюнча аны далилдөө керек, изилдөө керек дегендей. Ошондуктан эксперттер ошону далилдеп, изилдеп, ошону мойнуна койсо, анан кийин айтса болот. Муну изилдеп далилдеш керек буга. Жана резолюция боюнча кандай, каякка жиберилди ошол 18-нде кабыл алынган резолюция? Аны кабыл алынган резолюциянын азыр каяка жиберилгенин билбеймин. Мен аны сураштырышыбыз керек экен, кол коюп бердик. Эми алар деле эми бардыгы эле илимдүү, билимдүү адамдар ошол чечкенге тиешелүү адамдарга жибериш керек да. Биз эми бул деген сөздүн артында да көп нерсе бар да. Бул деген сөздүн артында көп нерсе дегеним мындай да. Мен жана эле айтып кетейин. Дагы мындан кийинки мамилени бузуп албашыбыз керек. Ошон үчүн бардык нерсени берүүдө, кайрылууда бизде сөзсүз дипломатиялык немени кармашыбыз керек баарыбир. Ачууга алдырганыбыз менен болбойт. Ошондуктан буну кайрылганда дагы биздин кайта кийинки мамилебиз бузулбай турган болуш керек. Переговорлордо. Жанагы кээ бир эксперттер айтып атат, ошол дипломаттар мисалы үчүн, ошол Баткендин губернатору жөн эле дипломат эмес, же жөн эле аскери адам эмес, мындай бир генерал, ошол эки адистикке тең ээ болгон аскери дипломат болуш керек дейт. Кандай деп ойлойсуз? Баткенден азыр эми жакында Баткен облусуна өзгөчө статус берилди деп атышат. Баткен облусу өзгөчө статус бергенден кийин Баткенде сиз айткандай аскери адам болуш үчүн
дипломат адам болуш үчүн деп айтып атпайсыз ошондо критерийлерде. Андай болуш үчүн Баткен облусунун өзүнүн статусундагы ошого ылайыкташтырыш керек. Себеби дегенде или Баткендин ичине аскер шаарчасы же болбосо баягы жанагы Кулунду, Арка, Жаңы Жер дегендер бар го. Үч өкмөттөрдү бириктиргенде шаардан да калкынын саны көбөйүп кетет. Например, Өзбекстанга жакын жана Актурпа, Кыргыз-Кыштак, Алга дегендерге 70 миңге жакын калкы бар. Ошол чек арага жакын жерде бизде административдик здание болуш керек, орган болуш керек. Анан ошол жерлерге биз туура эле аскер шаарчасын же какой-то бир намынын статусун өзгөртсөк, анан сиз айткандай аскерий адамдарды апарып койсок, ал адам действительно дипломат да болуш керек, аскер адамы да болуш керек. Себеби дегенде биз бул жерде өзүңүз билесиз, делимитация, демаркация бүткөндөн кийин деле, бул нерсе кайта болот. Себеби дегенде айтып атпаймынбы, сууду биз ичебиз, суу талашабыз, жаздын алды менен. Жайытты бир жейбиз, аны талашабыз, жолду бир жолдон жүрөбүз, аны талашабыз. Бул деген бутовой эмеден баары бир чыгып. Тем более билесиздер, биздин жолубуз абдан биздин ошол Баткендин ичи менен катар Афганистанга чейин кетет. Азыр эми айтып атышат, ал жерде көбү чоң наркотрасса деген сөз бар. Ошондуктан бизге сөзсүз түрдө Баткен облусунун өзүнүн, Баткен облусунун жетекчисине эмес, облустун өзүгө ошондой макам бериш керек. Анан кийин жетекчисине бериш керек. Борборду Ошко которсо кандай болот эле? Борборду Ошко эмес, мен айткым келет, например, биздин кошуна Казакстанда эле борборду Астанага барып Астананы көтөрбөдү. А мен айткым келет, Ош эме, Ош уже 3000 жылдан бери бутуна туруп калды. Өзбекстан менен гана чектешет. А борборду набыр Баткенге которуу керек деп ойлойм мен. Мүмкүн. Эки өлкө менен чектешип атпайбы? Еще эки өлкөдөн сырткары билесиз, тоодун ар жагында уже өткөндө мына 99-жылы дагы көрдүңүздөрбү кандай окуя болду. Тоолорубуздун ар жагынан уже Кытай, Афганистан эмеден кетип атышат. Ошондуктан борборду Баткенге которуп койсо деле болот. Анын эмеси жок. Которуш керек. Себеби дегенде Баткенди көтөргүсү келсе, Баткендин чек арасы ол Баткен эмес, Кыргызстандын чек арасы, мамлекеттин чек арасы. Мамлекеттин чек арасын бүтүндөш үчүн ошо чек арадагы элдинге ошол кооптуу эмес, коопсуз абал түзүп бериш керек. Элдер ал жерден кетпеш керек, элдердин санын көтөрүшүбүз керек. Көтөрүш үчүн ал жерде социалдык инфраструктура шарттарды түзүп беришибиз керек. Ошо бүгүнкү күндө өзүңүзгө билесиз, ошол Аксай, ошол жактарда эч кандай жумушчу орун жок. Ошондуктан миграциядагы мына маалыматка таянсаңыз эң көп Баткенден кетет. Россияга барганда Баткенден, даже гражданствону алып келбей коюп атышаттар көпчүлүгү. Ал даже Бишкектин атырабына да көрүп атасыздар, Баткенден келгендер абдан көп, Баткен Электен келгендер абдан көп. Мунун баары жөнөкөйдөн келген жок, мунун баары кыйналгандан келди. Элдин ким бала чакасын ошондой кооптоп алган коюп коет. Ошондуктан эгерде мамлекеттин чек аранын бүтүндүгүнүн, мамлекеттин чек аранын коопсуздугун сактайм дечи болсо, анда ошо чек араны бекемдешибиз керек. Чек араны бекемдөөнүн бирден бир жолу элди, Россиядагы элди кайта кайтарыш керек. Россиядагы элди кайтарса, бул эми мамлекеттин чек арасы болбойбу? Анда ал жерге чоң завод, фабрикаларды курушубуз керек. Ал жерде ишканаларды кургандан кийин ал жерге кызмат күйлөрдү салышыбыз керек. Бизге бардык Кыргызстан областтарынан ал жерге барып иштей турган жумушчуларды түзүшүбүз керек. Ал эми ал жерде сиз айткандай аскерий шаарча кылчу болсок, анда ал жерде биздин Бишкектеги милицейский школабыз бар, военный училищалар бар. Ошолордун филиалдарына апарышыбыз керек дагы, бюджеттен окутушубуз керек. Ошондо биздин бардык, мына көрүп атпайсыңарбы, кечеги окуя болгондо бизде Кыргызстан боюнча бардык областтан жаштар көтөрүлүп барышты. Бардыгы армияда болгону, болбогону, колуна курал калмаганы, кармаган, военкоматка кезекте туруп, мага курал бересиң, барам дегендер. Биздин кыргыздын жигиттери бул Манастын урпактары экен, жүрөгүндө жалыны бар экен. Ошондуктан мен айткым келет, ушуларды ошол даже бизде бир филиалдарын кылып окутса барышат эле. Мындан сырткары бизде бир эле Баткен мамлекеттик университети бар. Ошол университеттин военный кафедрасы бар эле, бүт шарты менен. Ошондой жаап салды да. Ошону кайрадан ачып, военный кафедраны күчтөнтүш керек. Керек болсо Баткен мамлекеттик университетин кеңейтиш керек. Ал университет балдар бакчасы зданиясында турат. Ошол университет аябай чоң кылып, чтобы жаштар ал жака барып үйлөнүп, жайланып калыш керек. Ал эми адистер барбайт да. Адистер ал жактан кайра кетип атышат. Ошондо адистер барыш үчүн өзү бизде Кыргызстанда мындай экен да. Башка жактагы чек араларда, айрыкча Кытай менен, Казакстан менен бул жактагыларда год на 2. Ал эми Баткенде мурда 1 жыл болчу. Былтыркы жылдар айтып 1,5 алганбыз. Ошону год на 2 Баткенде бир эле чек арачыларга эмес, ички иштер кызматкерлеринин тоже барышпайт эч ким. Алар да жетишпейт.
Ал эми ошол менен катар любой эле мамлекеттик кызматтын отуна кылсын эле врачтар деле барат, инженер деле барат, тоокенди иштетиши үчүн баардык кызматтын адистери ошо Баткенге барыш дейт. Андан сырткары ал жерде налогду жоюп коюш керек, жерге болгон налогду, керек болгон налогторду, жеке ишкерлердин налогторун кыскартышыбыз керек. Ал эми ошол жерде жашаган, кооптуу жашаган жерлердин компенсация төлөп беришибиз керек. Ошентип элдерди кызыктыруу кылышыбыз керек да, адистер ошондо барат. А биз андай болуп атпайбы? Ал жерде жумушчу даже үлүш жерлери 2 сөтүктөн. Андай тамакка жер жок үчүн бизе мына трансформация дегенди айтып атабыз. Эми гана Кызыл Белдин четинен 600 гектарга берсек 300 гектар кадим трансформация болуп атат. Ошондуктан эгерде губернатордун ыйгарым укугун кеңейтсе, губернаторду күчтөн кажети жок. Мындайча ыйгарым укуш керек. Менин оюмча ошо трансформацияны ошол өкүлдүн деңгээлинде эле чече турган кылышыбыз керек да. Мындай процедура кичине жеңилдетип. А так бул жака келип барышы билесиңби, канча уже 30 жыл өтүп атат. Ошондуктан ушундай маселени тез чечиш үчүн ошондой кылышты. Болсо жанагы делимитация, демаркация комиссиясы бар бул жерден муну эми мониторинг кылганда түшүнсөңөр, мен Баткенде зам губернатор болуп иштедим, бирок комиссия кирген эмесмин, киргендерден айрымдарынан угам. 28-20дан ашык адам барат сүйлөшүүлөргө. Себеби бизде ошол жер саясатын жүргөн, жер менен иштеген организация абдан көп да. Жер саясатын жүргөн бир эле комитет кылып коюш керек да. Баягы картография, геодезия баарына бар бирөөгө аттап койсо, азыраак адам бар. Ал жерде Тажикстанда бир эле жер саясатын жүргөн бир эле комитети бар. А бизден ошончо адамда командировочный төлөнөт. $250 чейин сот иштемөчү гостиница болуп барат. Ал канча күн турса ошончо күн төлөнөт. Анын бул жакта эч кандай отчетносу жок. Эч кандай аны даже бюджетте караганда дагы канча сумма келди, ала албайсың, себеби ал ар түрдүү организациядан кеткен. Ошондон бул деле бюджет экономик курулда мындай эле мындай реформа кылып ушундай кылсак болот. Биретке салыш керек. Биздин убактыбызда бүтүп калыптыр. Рахмат сизге. Бизде конокто Жогорку кеңештин депутаты Кармат Орозова болду. Баткен жөнүндө сүйлөштүк биз. Анткени сиз өзүңүз Баткенден ошол жакта зам губернаторду болуп турсуз да. Рахмат чоң. Саламатта калыңыздар. Рахмат.